мактоолор, алкыштар, даңктоолор болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Туугандар, бүгүнкү сабакка кирүүдөн алдын кече жума күнү болуп, эс алуу болуп сабак болгон жок, аптасына бир күн эми үй бүлө менен, бала чака менен эс алуу үчүн. Баарыбыз да кутпайбызбы, бала чакан бергеликте. Анан ошондо 4-күнкү сабакта сабактын соңунда 2 суроо берилген. Мен карап берейин китептерден дегенмин. Биринчиси айт намазда, 2 айт, ороз айт намазда да, курбан айтта дагы такбираты завайт бар го, важип болгон. Аллаху акбар депчи. Ошол биринчи рекетте кырааттан алдын такбир кылынат дегенбиз. Экинчисинде кыраат башталып, рүкүгө кетүүдөн алдын такбир кылынат. Ушул 6 такбирде, ашыкча важип болгон 6 такбирде кол көтөрүлөт. Бирок көтөрүлгөндөн мындай да, туруп көрсөтүп койсом болобу? Кол көтөрүлөт, бирок көтөрүлгөндөн минтип байланабы? Жок, ол мындай кылынып туруп, байланбастан туруп Аллаху акбар. Ирсал деп коет уну, колду мындай. Намаздагыдай ода кылбай, мындай туруп ирсал деп коет. Ошондой кылынабы? Же мындай байланып туруш керекпи такбирлердин ортосунда? Биринчи суроо ошол болгон. Анан экинчи суроо хутбада таякты кармоонун өкүмү. Бизде мисал Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда таяк кармалат, билесиздер, хутба кылып аткан учурда. Ошол 2 маселени карап келдик. Биринчи, важип такбирлерди айт намаздарда колду көтөргөндөн кол байланып туруп Аллаху акбар кылынабы, мындай кылып, же жерде мындай кылынып турабы? Колубуздагы китеп, бул этибарга алынган китеп, Мажмаул Анхур деп коет. Шарх Мултакал Абхур. Шейхи Зада Дамат Эфенди дейт, этибарга алынган китеп. Ушул китептин 1-чи томунун 418-чи бетинде ва ярфау ядай физ заваид, бул Матун Мултакал Абхурдук мынаки. Кызыл менен берилген. Ашыкча такбирлерде колун көтөрүлөт деди. Бул имам Абу Ханифа рахимахуллах менен имам Мухаммад рахимахумуллах, 2 тарафан 2 чоң алымыбыз колун көтөрөт дейт. Имам Аби Юсуф рахимах колун көтөрүлбөйт деп айтат. Фатва ошо колу көтөрүлгөнгө берилет. Берилет деп туруп, сумма юрсилухума. Кийин ошо колдорду жана такбир бүткөнгөчө юрсилухума, мындай кылып турат дейт. Демек, мындай кылып, каф кылып, оң колду сол колдун үстүнө кылып намаздагыдай кармабайт деп атат ки мыкнасына. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп айтат дейт. Бул ошол кайсы китепте айтып атат муну? Мажмаул Анхур китебинде. Экинчи маселе хутбада таякты кармоо маселеси. Адашпасак, биз Нарынга кайсыл жылы барып калдык адыке? 3 жыл болуп кеттиби? 3 жылдай болуп калды. Нарынга барганда ат башынан бекен суроо берилген. Ошо эмне үчүн калсы таксыр, эмне үчүн хутба кылынып атканда таяк кармалат деп ал жерде айтып бергенбиз. Анткени таяк кармалган себеби олуттуураак көрүнүш үчүн. Адамдын колу хутба кылып аткан адам олуттуу болуп бир нерсени кармап ойноп аткандай эми эч ким ойноп аткан жок. Ошондой тарис болуп калбасын, токтоолук үчүн депчи. Азыр ошону издейбиз биринчи. Атайын копиядан чыгарып койдум, анткени бул китептерим Кыргызстанда. Кээ бир китептерим, кээ бир эмес, көпчүлүк китептерим Кыргызстанга жөнөтүп, анан кайра бияктан экинчи нускасын алууга мажбур болуп атам да, маселени карай келгендечи. Китептин өзүнөн караганга жетпейт экен да, баары ноутбук эме жүктөп койгон менен. Сахибу Татархания дейт, Фатава Татархания. Фатава Татархания хиндия. Ал-Баззази 4 фатва бирге келген, сонун эме эски басман бар эле да. Татархания, Фатава Татарханияда 2-чи том 61-чи бетинде эмне дейт? Ва ида хатаба муттакиан алал қауси ау алал аса. Жума күндөгү хутба учурунда айтылып атат. Эгерде жума күнү жаага таянып хутба кылса, же таякка таянып хутба кылса жаза болот дейт. Илля аннаху юкрух, макрух болот дейт. Неге десе, аннаху хилафу суннати, сүннөткө каршы келет дейт. Сүннөттө мындай кылып жана эки эмени карманыш керек болот дейт. Руммана деп коет жанагы. Бул биринчи булак. Экинчи булак Фатава ал-Хиндия. Фатава Алим Кир деген падыша чыккан Индиядан. 20дан ашык эң күчтүү ханафи алымдарын топтоо фатва жазылган. Этибарга алынган китеп. Фатава ал-Хиндия экинчи булак. Биринчи томунун 148-чи бетинде эмне деп келет? Ва юкраху ан яхтуба муттакиан ала qaws ау аса, жогоркудай эле. Жаага же болбосо таяк таянып ошого хутба өтүү макруh болот дейт. Када фил хуласати, ханафимыз хуласа бар ошо китепте. Ва хакада фил мухит дейт, Мухитул Бурхани. Мен издедим, ушунун ичинде келет. Асан Үсөн шейхтерибизден Алла разы болсун, карыкелерибизден. Мунун энде китеп бар эле, элге жөнөттүм, кайра оригиналын алдырдым да бияктанчы.
Muhitul Burhani'de esketilgende. Ve yetaqalladul hatibus sayfa. Hutba kılıp atkan adam kılıç tayanat deyip. Fi kullu beldetin futihat bis sayfa kılıç menen bayağında eli İslam'da жақшылықча, жақшы қабыл албастан ба душманчылык, каршылык көрсөтүп анан кылычтын мизи менен ачылган жерлерде имам хутба кылып аткан адам кылыч таянат дейт. Када фи шарх ат-Тахави лил Jassas. Муну да азыр Дарус-Саламдан алып келдим атайын. Бир нускасын Кыргызстанга жөнөткөн да 8 том. Саид Багыташ устазыбыз астында окуган студенттер Мадинада докторлукту жактап чыккан. Эң күчтүү китептердин бири. Ушул жерде да ушундай келди дейт. Демек канча булак кетип атат азыр? Екі фатва кітап Татаварта Тархани Фатавал Хиндия Фатава Ал-Мухит Ал-Бурхани Шарх Мухтасар Ат-Тахавилер кетті. Шашпай тұрыңыз. Эми азыр 5-ші булак катары Хашият Тахтауи доқил Ала Марақил Фалах. 2-ші том 231-ші бет. Ва фихи ишаратун иля аннаху юкраху литтикау ала гайрихи дейт. Кылычтан башка нерсеге таянуу макруу болот деп келет дейт. Ке асо tayaq masalesi ve qavs ja masalesi xulasada kelgende. Ne üçün disile annahu xilaf sünnet qarşılattı. Muhit al-Burhani deydi. Bir oqqoňul burunuz. Wa naqasha fihi ibn Amir Haj al-Halabi. Halab Suriye'den çıkan Aleppo'dan çıkan çoğun İbn Amir Haj al-Halabi. İbn Humam rahimahullah'ın okutsa bolat. Bu kişinin Halbatul Mujalli degan kitabında jogorku kebir Hanafi alımlarının хутба кылып аткан адам таяк таянуусу макрух болот деген мунакаша илмий кылган. Илмий талаш кылып туруп, жок. Кантип макрух болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таянса деп айткан дейт. Китепте мо Роддул Мухтар Хашет ибн Абни көп басмаларында Хулия деп келген, тураз Халбатул Мужалли. Китептин аты эмне экен? Бул өтө керектүү, этибарга алынган китеп. Кичинекей китеп болсо да көп маселени ичине камтыган. Китептин толугу аты Халбатул Мужалли би шарх Муниятул Мусалли. Ибн Амир Хаж Халаби. Tilekke karşı Darul Kutul ilmiyadan başka hiç kim çıkar elek bunu. Eski mahtutat kolcazmalar boluşu mümkün. Matbuatlardan biz bilgenden dep aytalı. Andan da soratsan tügönüp kalıptır. Tügönüp kaldı da anan atayın sabakta kitepsiz bolboyt da. Anake bir betini çıkartıp kopya kılıp PDF'den. Al şondan okup berem. Halbatul Mujalli fi şerh Muniyat Musalli. Kim eken? İbn Amir el-Haj el-Halabi rahimahullah. Buna mı ol jerede? Ve fil hulasati kitaptin 544. betinde Sözün ne jönde bolup atat azır. Жаңы эфирге кошулган адамдар билбей албасын. Кийин бул видео жакшы кылып кетилген болсо дагы. Хутба кылып аткан адам таяк таянуусу кандай болот? Кээ-бир Ханафи алымдар ба, Ханафи алымдардын кээ-бир алымдары муну макрух деп эсептеди. Макрух болот деди. Буга чейин окуп бердик кайсы булактарда. Бирок Халбатул Мужалли эмне дейт? Шашпай туруңуз. Ва фил хуласати ва юкраха яхтуба muttakiyan ala qaws aw asa. Birinciden sahibul hulasan sözünü ap kelip atat, hutba kılıp atkan adam tayak tayanıp, ja tayanıp durup hutba kılısı makruh bolot dedi. Kultu. Qail kim bul jerde? İbn Amir el-Haj al-Halabi Halbatul Mujalli kitabında deydi. Wa huwa mushkilun deydi. Jok. Kantip makruh bolot? Bul özü goy problema da atat, mushkil. Bul eng jok degende minimum mustahab bolish kerek. Wa illam naqul bis sunniyati. Bizim mazhabda şuntkeni menen başka mazhablarda Maliki mazhab, Şafii mazhab sünnet bolat. Bizim sünnetde ösek de alal aqal istihbab bolish kerek. Ana tip makruh kılasыңар deydi. Qaysı dalil meni bima akhraja Abu Dawuda anil Hakam şu sahabani istep qalыңыз. Al-Hakam ibn Hazan. Bul sahabanın uşulle rivayet var eken de bir ele hadis var eken. Uşul jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma kelgende tayak tayanganын görgömün degen. Al-Kalbi deydi urusu. Wa fittu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem sabatin. 7 adamdın 7 adam 7-si olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga amil ufud bar wa. Oşolda bardygy urular gelip İslam kabul alganjylar. 7 adam 7-si olup geldim dagı dep aytıp tur hazır munda okuyuz hadiste. Sahaba aytat fasaq ilan qal fa aqamna biha yani al-Madinati ayyaman. Madinada bir gança gün bolduk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldında talim öğrenip din öğrenip. Şahidna fiha al-cum'ata ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cuma namazına katıştık deydi güve olup. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faqama mutavakkian ala asa tayaka tayanıp turganын gördük deydi. Aw qawsin jawlosa jana qaws degeni ja. Aw bul жерде şakku minar rawi de. Fa hamidallahu jo tayaka tayanıp turup Allah Teala'ga maqtu aytı asna aleyhi sana aytdı Allah Teala'ga kelimatin khafifatin tayyibatin mubarakatin yani hutbada en sonun sözlerde aytdı deydi. Mahallu şahid bul жерде janaga
жа же болсо эмеге таяк эметип. Жа болгон болсо деле ал риваят экөөнүн бирөөсү шек күмөн болуп атса деле жа баары жагыштан болуп атат да. Экөөнүн заты окшош эле деген сөз. Бул биринчи далил Хакам ибн Хазан деген сахаба радиаллаху анху. Экинчи далил Анил Бара ибн Азибин радиаллаху анху аннан набий саллаллаху алейхи ва саллям тааввала йаумал ийд қаусан. Пайгамбар саллаллаху алейхи жаан астынып анан жага таянган дейт. Фа хатаба алейхи. Ошого таянып туруп хутба кылган. Бул хадисте кээ бир алымдар сахих эмес деген, бирок ва сахих ибн Сакани чоң алым муну сахих даражасын берген деп атат. Ibn Amir al-Haj Halabi. Demek bu Hanafi mazhabda talaş tartışması ekan. Ibn Amir al-Haj rahimahullah makruh bolbayt deydi. Orta Aziyani qo'shon ichida Qirg'izistondagi ushul jana o'sha o'xshagan Hanafi olimlarning aytganini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganini loyiq shunday qilib atat degan so'z. Bu Abu Davud debedi, to'g'rimi? Sunan Abu Davud. Abu Davudning sharhini qaraymiz hozir. Azamat, inim, jaxshil bo'lish kerak ela jaxshil tuganib qolib turib qo'ydi o'rnuna. Eng zarur masalaga. Hadis tuğandar. 1096 hadis. Ol jerde gördünüz mü? Darul Kutul ilmiye de mi o? Darul Kutul ilmiye kata жазган da mı ol jerde? Ekinci hadisdiçe. Bimahrac Abu Davud Anil Hakam ibn Hazan al-Kalbi deb. Kalbi emes bul jerde. Al-Kulafi bolup atat. Kitapның катасын көрдүңүз бü? Darul Kutul ilmiye tipografiyadan ketken katada mı oңдоп коебуз. Некен al-Kulafi. Анткени бул жерде азыр ылдый жакта бүт айтып атат. Мынакей. 1069 деп жазып коюңуздар. 1096 деп. Абу Давуд 1096 ракам менен хадис. Бабу рожул яхтуб ала каус дейт. Баягы адам жаага же таякка таянып туруп хутба кылуусу. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن خراش حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن حزنمز حزن الكلافي الحكم ابن حزن الكلافي كلافي ديگن قرانız وفي الانساب deyt İmam Sam'ani وش انساب كتابında hareket ediyor بضم الكاف كو لا وفي آخرها الفاء كلافي هذه النسبة إلى كلفة deyt بطن من تميم قاله البخاري إمام بخاري رحمه الله يتقن منهم الحكم ابن حزن الكلافي وشو الصحابة فأنشأ يحدثنا deyt bizge hadis aytib berip قال وفدت كتنجتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة yani fi sabatna nasabiuhum 7 adam bolup geldik elçi o Peygamber Resulullah'a 7 adam bolup konuk 7'si men elem deyt aw tasa tisatında vatat da fa dakhalna alayhi fa qulna ya Rasulullah vallahi Allah Taala'nın elçisi zurnaka sizde ziyaret kılgana geldik mınakay sizde ziyaret kılgana geldik fad'allahu lana bi khairin bizge Allah Taala'dan жақсылық dua kılıp berseňiz dedi fa amara bina Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge dua kılıp anan emne kıldı bizge suyurmak kılığını özünün can-jokör sahabalarına jakın salına buyurdu aw amara lana bi şey'in min at-tamr ya kurman alıp kelүүгө konok tozu otat da jayıldastan kurman alıp kelүүgө buyurdu wa sha'nu izzaka dunun deyt bizdin kadır barkыбыз ançalık bolbosa da Peygamber ушундай эң сыйлуу kadır barktуу konokтордун алдында тосуп алды дейт fa aqamna biha Madinada ayyaman bir kança gün turduk anan ayyaman deyt شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكيا على عصا أو قوس Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tayaka je oşo emege metilgen deyt. Bul jerde aw degeni lişşek min ar-rawi hadis riwayat kılıp atkan adam katalaşıp atat degen söz. Dep ana nemi şarh bul jerde Abu Davud'un şarhı da bul Bazlul Maçhud to'g'rimi? Ahmad Sahranfuri cho'ng Hanafi alim. Aytib kelib tursa Maraqil Falah Hashiyatut Tahtawi degeni göçürüp Hashiyat Tahtan kama huwa göçürgende. Wa naqasha fihi Ibn Amir al-Haj bi annahu thabata annahu kana khatiban muta'al asan deb Abu Davud demede gelgen deydi bunaki. Bul masala shunday. Ana nem akırkı bul ikinci surowga tolukday turgan masala. Mavul I'lamul Anam degen kitap. I'lamul Anam Sharh Bulughul Maram. Ibn Hajar Asqalani rahimahullah Hanafilerden Badruddin Ayni rahimahullohga zamandaş bolgan alim. Şafii mazhab boyunca ahkamul hadis hükümdör buyurulan hadisleri toptuğun
Ana ошону биздин бул алым түшүндүрүп берип атат да. Шарх Ханафи да, машалла. Шафиди да, Ханафиди да сону түшүндүрүп берген. Өткөндө Таравинин 20 рекет далилдиги боюнча ушундан карагыла деген эсиңиздердеби? Ошол көңүл буруңуз. Ошол Аламул Ананда Шейх Нуриддин Итр рахималлах чоң Ханафи алымыбыз, мухаддис, чоң алымыбыз. Экинчи томунун туугандар 116 бетинде эмне дейт? Далла хадисул Хакам ибн Хазнин жанагы Ал-Кулафи. Ошо киши бизге эмнени жеткирип берип атат? Фақама мутаваккиан ала асан ау қаус деді ғой. Ала аннаху юстахаббу лил хатиб. Бұл киши ачык айтып атат. Бұл киши да Ханафи да. Фиқтан дорду бар хадистен да. Хутба кылып аткан адамга не атабид ала қаус ау сайф ау аса. Ошоларга таякты айталы, заман тынчтык заманы, таякка таянып хутба кылуу мустахаб болот дейт. Ва канат хадихи адата хутабаил араб. Арабтардын хутба адатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бери хутба кылганда ушундай таяк таянышат эле дейт. Валианнаху экинчиден ауану лаху ала туминанил қиям. Не себептен таякка таянды? Түшүндүк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таянган себептен. Кандай мында сырларга атылыш мүмкүн десе, итминанул қиям мындай сүрдүү болуп туруш үчүн. Адам бир нерсеге ооп кетпеш үчүн, башка болуп кетпеш үчүн турабы? Вастиқрарихи мындай бекем болуп туруш үчүн. Ва адамы ташавушу ба пикри чашырап кетпеш үчүн. Айта турган нерсеге көңүл буруш үчүн да. Анан эки менкине минбар кээде кичинекей болуп калат, кармагыштары, руммана деп коет. Кээде чоң болуп калат. Мындай болгондо же мындай болгондо сырттан туура эмес көрүнүш болуп калса, мындай болуп. Айбаттуу болуп чекчейип турсун дейт. Ва юмкун ан я'тамид ала тарафил минбар или ажли залик. Ошол жогорку маанилер үчүн деле минбардын баа четин карманса деле болот. Демек, мындайча айтканда Ханафи мазхабта хутбачы адамдын таякты кармануусу бир ооздон макру деген сөз жок. Сунан Абу Давудда башкада келгенде Ибн Абир аль-Хадж аль-Халаби рахимахуллах бүт түшүндүрүп берип атат деген сөз. Фик китеп боюнча ойлоп калбагыла, хадистен өкүм алынып атат деп жок. Алымдарыбыз ошол хадисти бүт эрежелерге салып, Ибн Амир аль-Хадж рахимахуллах бул нерседен чыгарып баяндап берип атат. Акыркы бир маселе калды. Өткөнкү жума намазына тиешелүү. Анткени бүгүн азыр эме намазын окуйбуз. Кусуф күн тутулган жана ай тутулган намаздарды окуйбуз. Ага кирүүдөн алдын жума намазга тиешелүү акыркы маселе этият пешим маселеси. Вал калам фиха тауил туугандар, ачык айталы. Этият пешим жума күнү окулунабы, окулунбайбы? Талаш тартыш көп. Мен кыскача гана айтайын, талаш мындай бирдиктүү маселе эмес. Мындайча айтканда этият пешим окулбасын, ал Шафии мазхабта окулат, же болбосо окулсун деген бирдиктүү пикир жок. Талаш тартыш бар. Туурарагы талашты экиге бөлүп карасак туура болот. Ханафи китеп бир 20га жакын китепти негиздеп туруп айтып атам азыр. Ханафи мазхабта аксарул мутакаддимин чоң алымдарыбыз ва ма алейхи захирир руая Ханафи мазхабта имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани рахимахуллах бүт захруая китептеринен имам Аби Юсуф, имам Мухаммад рахимахуллахтан алып келген маселеге ылайык, алып келген захруая ылайык. Демек бир шаар болгон жерде, өткөндө шаардан Мисырдын аныктамасын алдык, үч аныктама берди. Шаар деп аталган жерде, жума өтүлө турган жерде. Бир эмес, экиден көп жерде зарылчылыкка жараша жумага уруксат берилсе, бир канча жерде жума намаз окулган уруксат болгондон кийин жума өтөт. Демек этият пешимге зарылчылык жок. Хада хуа захирur руая. Захруаян кушул. Муну 20дан ашык китептерди тактап эметип, Саид Багдаш тазынан тактоо иретинде айтсак ушундай дейт. Кээ бир мутаахир алымдар, кийинки доордо келген мутаахир алымдар, ооба, биз ушу менен макулбуз, бирок ибадатты этиятчылык талап кылынат. Анткени имам Абу Ханифа рахимахуллахтан, имам Аби Юсуф рахимахуллахтан бир жерде же эки жерде гана жума өтүп калыш өтөт, уруксат берилет деген риваяттарды этип бара калсак, андан калгандыр өтпөй калышы мүмкүн. Ошол себептен этият пешим кылганыбыз жакшыраак болот деп мутаахир алымдарыбыздын айтканы бар. Раматылык Чуба устазынын айтканы да ушул маселе болгон. Анан этият пешим маселесини бардыгы окуй бербейт. Аны ошол илимин билген адам окуганы жакшыраак маселени. Илимин билбеген адам болсо эмне болду? Жума дайындагы 4 милдет болуп калдыбы дебесин. Захир риваят окуш милдеттүү эмес, себеби бир канча жерде жума окулунса болот. Биринчи окулгандык өтүп калат деген, калгандар өтпөй калат деген сөз жок да. Кээ бир мутаахириндер мен бабул ихтият окуш керек дейт. Фатху бабул иная китеби Шейх Мулла аль-Qaри рахимахуллах бул туурасында мисал мындай дейт. Экинчи том 391 бет. Вала уқиматул жумату фи Мисрин фи мавадиъ. Шаар деген статус берилген жерде жума бир канча жерде окулуп калса эмне болот? Фа фил мазхаб Ханафи мазхабта 4 риваят бар экен. Şu 4 риваяттын бирөөсү жанагында өтөт, калгандары талаш болгон үчүн этият пешим шаяктан чыгып атат да, түбүн түшүнүңүз сиз.
Биринчи окулгандык өтөт, жума калганы эмне кылыш керек анда? Анткени Ханафи мазхабта мунун түбү каяктан чыгып атат? Жуманын ордуна негизи пешим болот. Жума пешимдин ордуна шарт табылган адамдарга парыз болот. Ошон жума улгурбай калса же үзүрү болуп калса, ал адамдар пешим окуйт да. Ошон үчүн этият пешим окулуп атат, жума өтпөй калса деген. Биринчи риваят ан Аби Ханифата ва Мухаммадин, көңүл буруңуз. Торафан, имам Абу Ханиф, имам Мухаммад рахимахуллах не дейт? Ва хи асахва, 4 риваят эң күчтүүсү ушул. Фатва ушуга берилет. Ал жавазу, бир канча жерде жума окулунса өтөт. Саваун канат тааддуду фи мавди'ин ав аксарна. Ав аксара. Эки жер же эки жерден көп болсо да өтөт жума намаз. Демек жума намазы өтсө, анда этият пешимге зарылчылык кереги жок деген сөз. Лианна фи адами тааддуди жавази харажан. Бир эле же эки эле жерде өтөт деп калгандардын жума өтпөй калат. Биринчи окулгандык өтүп калган өтпөй калса, бул катуу кыйынчылык келип чыгат. Вал харажу матфун. Бул эреже шариатта харач, кыйынчылык көтөрүлүш керек. Жоюлуш керек. Куранда келет: "Ма жа'ала алейкум фид-дини мин харач", диниңерде кыжалат кыла турган нерсе жок дейт. Фасарат ка салатул идейн, эки айт намаз сыяктуу болуп калды дейт. Ва бихи айт намаздары рухсат берилет го, туурабы? Аянтчада окулбай калган учурдачы, мечиттерде окулганда биринчиники эле өтөт, калганы өтпөйт делбейт го. Ва бихи кала Мухаммад рахимахуллах ва хува Мухтарус Сарахси. Имам Сарахси рахимахуллах мабсут ушул риваятка фатва берген. Демек мабсут китебинин орду чоң. Экинчи риваят имам Абу Ханиф, бул анамаяк жазып коебуз, ва хува Зохр ривая деп. Башка китептерде ушундай айтат. Экинчи риваят имам Абу Ханиф рахимахуллах айтат: бирден көп жайга болбойт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо бир эле мечитке окуткан Мадинада деп. Үчүнчү риваят имам Абу Ханиф эки шакирти менен биргеликте эки жерде болот, бирок экөөнүн көбүндө болбойт дейт экен. Төртүнчү риваят имам Абисов рахимахуллах айтат экен, эки жайда болот, эгерде шаар чоң боло турган болсо, же эки шаардын ортосун деңиз бөлүп кое турган болсо дейт. Багдад шаарына окшош дейт. Багдад менен Куфанын ортодо баягындай деңиз бөлүп турбайбы, Фурат деңизи. Ошондой бөлсө болот, болбосо бир жерде болуш керек дейт экен. Анан Мулла Ал-Кори шейх сөзүнүн акырында тоготер ушул китеп болуп атат да. Эмне дейт? Ва ида вака шакку фи сиххат адаил жумати. Жуманын дурус болуусунда шек күмөн болуп калса, ли факти бa'd ash-sharait, кээ бир шарттар табылбай. Кээ бир шарттар табылбай кала турган болсо жуманын. Янбага юсалла бa'd al-jumati, жумадан кийин 4 ракатин ихтиятан. Ихтият. Эми ихтият деген кандай? Кокус жума өтпөй калса ордуна мына пешим, жума өтө турган болсо бул нафил болот деген маселеде. Муну илимсиз адамдар баркына айырмасына жете бербейт, ошон үчүн илимин билген адам болсун деген ушул да. Валау бил харамейн шарифейн, Макка Мадинадагы болсо дагы этият пешим окулуш керек болот деп атат Шейх Мулла Ал-Кори. Бул киши өмүрүнүн акырын Афганистандан болгон башында. Ал жерде шиялардын фитнасы, бузукчулугу болгондо бул киши качып чыгып, анан ошол Меккеде өмүр сүргөн чоң ханафи алым болгон. Ваянви, бирок эмнени ниет кылат этият пешимде? Зухра яумихи, ошо күнкү пешимди дейт. Же болбосо ахира зухрун алейхи, мойнума милдет болгон акыркы пешим деш керек. Ва ху ахсан, ушул экинчи ниет кылган жакшыраак дейт. Акыркы мойнундагы эме деп, пешим деп. Аннаху иллам туджзил жумату, жума өтпөй калса, кээ бир шарттары табылбай. Фа алейхи зухр, пешим окуш керек да. Пешим негизги намаз эмес беле. Ва ин аджзаат, жума өтө турган болсо, ла канат ал-арбаан зухрин алейхи ин кан алейхи. Мойнундагы карыз болгон пешимдин ордун толтурат дейт. Ва илля эгерде карызы жок болсочу мунуку пешимден, фаяка нафлан, нафил болуп калат анда. Утулуш жок деп атат да. Вал ахвата якул, этиятчылык эмне деп айтыш керек экен? Навайту ахира зухрин адракту вактаху ва лам усаллихи бa'ду. Эң акыркы пешимдин убагына жетип, мен намазын окуй элек, намазды ниет кылдым дейт. Янна зухра яумихи, анткени ошол күнкү пешим иннама яжиб алейхи би ахир вакт, акыркы убакытта милдет болот. Валеннаху юфиду тартиб айдан, тартип дагы келип чыгат дейт да. Тартип дегени кандай? Жума өтпөй калса пешим өтөт деген сөз да. Вал асах турасан яқрау бил фатихат ва сурат фи арбаан ихтиятан. Биринчи, экинчи сүрө рекетте этият пешимде. Зам сүрөлөр окулунат, бирок үчүнчү, төртүнчү рекетте Фатиханы окуп койбой, зам сүрөнү да окуп койсун дейт. Лихтимали якуна нафлан, нафил болуп калышы мүмкүн дейт. Нафил болуп калышы мүмкүн дейт. Тоготер ушундай талаш тартыш бар экен. Мутаахир алымдар себептерин бүт айтып бердим. Бирок Зохир риваят боюнча мутакаддим алымдар эмне дейт жок, этият пешим уруксат берилбейт. Имам Сарахси рахимахуллах да мабсутта ошого фатва берилип атат дейт. Жумага ылайык сура берсеңиз. Бизде Кыргызстанда көп эле жакшы сайлоого чыгышат да. Анан жанагы 3 жолу жуманы каза кылган болсоң, имандан чыгат деген эмеси
деген керек қой. Ооба. Жайлоодогулар мисалы үчүн 3 ай жайлоодо болот да, анан жумага Ханимет шейхи суроо берип атат, баягы 3 жолу жуманы калтырып койсо жанагындай капилетчилерден деп жазылат, 200'лөрдөн деп жазылат деп биздин эле Ханафи китептерде алымдар түшүндүрмө берет го. Халбатул Мужаллида да ушуга кенен токтолгон. Хашият Тахтавида да айтканбыз, жүрөгү жашлыкка алабай калат деп. Бул жума шарты табылган адамда. Ал эми жайлоого мал багып, ошону күн оокат кылып, жыл бою ошо менен жан багып күн өткөзгөндөр, алардык үзүр болот шейхим. Алар атайлап таштаган жок да. Тиги жактагы айтылган хадис алымдарыбыз айтат, бул фиман уҗидат фихи шуруту аль-жума. Жуман шарттары табылган адамда, жергиликтүү болгон адамдарда. А беркилер баягы көчүп конуп жүрөт, алардын үзүрү бар. Болгону үзүрү бар адамдар жума күнү эме кылбасын да, топтолуп алып, жуманы окушпасын. Жекече окуганы жакшыраак болот. Жамаат кылып окуганы макруh болот. Ошентип өткөн сабак боюнча толуктоо болду. Муну өзүнчө кесип кое берели, анан жаңы сабакка жаңы киришели.